Кыргызстандын Алымдар кеңеши чыгарган фатва номер 5 тармактык маркетинг арам деген фатвасында каталар жөнүндө сүйлөшүп кетели. 3-пункт 2-бөлүм. Демек бул жерде 3-пункт айтылып атат. Тармактык маркетинг компанияларынын негизги максаты бул соода эмес, бул кызматкерлерди тартып, анан алардын артынан келген кызматкерлерге тартып отуруп, ошолорго кызмат акы төлөп берүү деп. Эми негизинен бул логикада жашыруун каржы пирамидалары иштейт, бирок муну биз өткөнкү подкастта да сүйлөшкөндө байкадым. Алымдар кеңеши азырынча жашыруун каржы пирамида менен чыныгы тармактык маркетингди айырмалай билишпейт экен. Азыр толук түшүнүгү жок экен. Дал ошол себептен бул пункт даана жашыруун каржы пирамида жана каржы пирамидалары жөнүндө жазылганы көрүнүп турат. Азыр мен буга далилдерди келтирип берем. Мына негизги максат кызматкерлерге кызмат акы төлөп берүү деп атат, соода эмес деп атат. Мен иштешип аткан Фабелик компаниясынын продукциясын көптөгөн адамдар эч кандай кызматкер болбой туруп соода кылып алып атышат өздөрү үчүн. Иштесе иштебесе аларга баары бир, мен жакшы көрөм дейт. Мисалы үчүн 5 адамдан сурасак, Фабелик компаниясынын продукциясын колдоносуңбу, колдонуп көргөнсүңбү десек, ошол 5-өдөн жок дегенде 1 же 2 мен колдоном өзүм үчүн дейт. Жок дегенде 1-2 продукциясын колдонушат. Демек бул жерде негизги максат соода болот, кызматкерлерди тартуу эмес. Кызматкерлерди тартуу болгондо бул жашыруун каржы пирамидада ушул көрүнүш болот. Ал жерде жок дегенде бир 10 миң, 20 миң же 30 миң же 40 миңге соода кылдырат. Эмнеге дегенде алардын максаты ошол кардарды ыраазы кылып, ошол кардар бизге кайра келип соода кылсын өзү үчүн дебейт. Ал жакта иши кылса батыраак, тезирээк адамдардан акча жыйнап алыш керек жана ошол жерде айтылгандай кызматкерлерге кызмат акы төлөп бериш керек. Ошондо алар кокуй бул жакта акча көп деп анан көзү жанып, кумарга берилгендей болуп, анан бири-бирин чакыра башташат. Себеби андай компаниялардын негизги максаты элден акча жыйнап алуу. Мүмкүн болушунча батыраак, тезирээк акча жыйнап алуу. Ошол себептен ал жерде чоң сумма калтырат, чоң сумма калтыргандыктан чоң кызмат акы төлөп бере алат. Анан чоң кызмат акы түшкөндүктөн кокуй мен 1 айда 2 айда 100 миңге чыктым деп, анан бири-бирин чакыра баштайт көздөрү жанып. Чыныгы тармактык маркетинг компанияларда андай чоң сумма калтырбайт. Себеби анын негизги максаты өзүнө колдонуп көрүп жактырып, андан кийин бизге кайра келсин дейт. Дал ошол себептен биз иштешип аткан компанияда 1000 сом, 1,5 сомдук соода кылсаң болот бизнес башташ үчүн же катталып кардар болуш үчүн оптом кардар катары алам десең деп айтат. Же болбосо ошол сага сунуш кылып сага саткан адам аркылуу алсаң болот деп атат. Көрдүңүз, соода кылуу болот негизги максат. Анан да бир айтып кетчү нерсе, бардык бизнестер адам издейт. Эгер адам издейсиңер, силер башка бизнес издебейт дечү болсоңуздар, бардык бизнестердин ээлери адамдар издейт. Кимдир бирөө өзү визиткалар таратып, өзү тааныштарын айтып, өзү Инстаграмда баракча ачып алып, ушул продукция жөнүндө айтып берип, ушул адамдар келип соода кылат деген үмүттө жасайт. Кимдир бирөө, жана мен айтып кеткендей, биринчи бөлүктө айткандай, блогерлер, ырчылар, атактуу адамдар аркылуу массалык маалымат каражаттары, ТВ, Жарнакшит жана башкалар аркылуу алдын ала аларга кызмат акы төлөйт дагы, ушул бизге адамдарды кооперативсиңер деген үмүттө алдын ала төлөйт. Тармактык маркетингде алдын ала төлөйт, соодадан төлөйт деп атабыз. Дал ошол себептен тармактык маркетинг компаниялары көптөгөн кызматкерлер менен иштешип алат. Көптөгөн партнерлор, кызматкер деген туура болбойт, партнерлор менен иштешет. Ал эми блогер дагы бул партнер, бирок блогер алдын ала акча бер деп атат. Шит дагы, Жарнакшит, ТВ дагы бул партнер, аларга кардар кадам алып берет. Ал эми тармактык маркетингде иштешкендер, булар партнерлор. Аларга болгону соодасына төлөп берип атат. По факту бул адилеттүү болуп атат. Ошол себептен эки тарап тең утуп атат. Ошол себептен көптөгөн партнерлор менен тармактык маркетинг компаниялары иштешип алат. Кадимки бизнесмендер көптөгөн партнерлор менен иштеше албайт, себеби алар жеткире албайт акчаны. Анткени дегенде алдын ала төлөш керек. Айырмасы ушуда. Бирок ушул фактыларды мен айтып кеткен нерселерди менимче азырынча Алымдар кеңеши дагы деле толук түшүнө элек, ошон үчүн ушул сыяктуу адашуу фатва чыгарып атышат.